ким азанчынын азан чакырганын укканда ушуну айтса, бул дегени азан угуп атканда деген эмес, хадиске түшүндүрө берген азанчы айтканды кайталагыла азанды угуп бүткөндөн кийин деген сөз. Азандан угуп бүткөндөн кийин. La ilahe illallah деп бүтөт го. Ошон бүткөндөн кийин Аллахумма робба хадиhi д-даъвати т-таммати. Толук чакырыктын ээси. Толук чакырык бул намаз да, дин. Вас-салатил каима. Каима деген алдыдагы окула турган намаздын эгеси Аллах Таала. Намаз Аллах үчүн окулунат. Ати Мухаммаданил васила. Пайгамбар салламга кыяматта даража бер. Васила ортомчулук бер. Васила ошол шафаа яни. Эсеп кысап башталсын деген. Вал фадила бийик даража бер дейт. Ва басу мақама махмудан өтө бир мактоого татыктуу бир жайда тирилткен аллади вааттах өзүнүн Куранда вада кылган дейт. Бул жалпы адамдарга шафаат кылуу маселеси болот. Ягбитухул аввалуна ва ахирун деп келет. Алгачкы адам атадан акыркы адамзатка чейин бардыгы суктанып карайт да, кандай бактылуу жан деп. Ошондой зат пайгамбардын үммөтүбүз да, субханалла. Халлат ким ушул дуаны айтса, халлат лаху шафаати яумал кыяма, кыямат күнүндө менин шафаатым ага жетет дейт. Халлат яни налат жетет дейт. Анан бизде Ханафи мазхабта мутаахир алымдарыбыз айтат, ошол дуанын аркасынан варзукна шафаатаху яумал кыяма деп айтабыз. Ушул хадиске ылайык. Көрлөр аны айтпагыла бидат дейт, бидат эмес дуаны. Хадисте келген шафаатты сурап атабыз. Жакшылык жолуна келсе эле бидат деп тыя беришет да. О күнөө кылып аткандарды тыйса болот. Сооптор тыйбастан. Бул боюнча мен бекер айтып аткан жокмун. Жөн эле абадан алып сүйлөбөйбүз. Ар бир нерсе илимден, китептен сүйлөнөт этип алынган. Имам Лакнави рахимахуллахтын китеби бар, ошону алып окушуңуздар керек. Иқаматул худжа фи анна ал-иксара мин ал-ибадати лейса би бид'a. Далил тургузуу дейт. Иқаматул худжа. Көп ибадат уруксат берип тыюу жок болсо, аны көбөйтүп кылуу, чегинен ашырбай көбөйтүп кылуу бул бид'ат эмес деген жазган.